эл чындыкты билсин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Сокулук аймактык ооруканасындабыз. Бул жерге келгенибиздин дагы себеби мындан бир аз күн илгери 2 жаштагы баланын кыйноого кабылгандыгы себеп болуп жатат. Руки обожженные, но это Егор сам обжегся. Ноги. Брал вот так, подымал за шею, болтал, как плюшевую игрушку. Когда ему начинаешь говорить за детей, он избивает. Биз буга чейин келгенде Сокулук аймактык ооруканасынын дарыгерлери жана райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери балага жана баланын атасына дагы бизде коё берген эмес. Эмнен жашап атасың? Эмнен жашап атасың? Директордан уруксат алып келдиңби? Жок, атасындагы. Чоңгуз. Эшикти коюп тур. Эшикти. Биз коргоо органдарынан. Өзү састык. Албетте бул мындай абалда күмөндүү ойлор жаралгандыгы ачык. Жана дагы ошол баланын абалын көрүү үчүн бул жакка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы келип кеткендиги жөнүндө айтканбыз. Алардын келгендигинин себебин биз сураганыбызда бул жактын башкы дарыгери жума сайын келип бул жактын бейтапкананын абалы тууралуу, жетишпеген кемчиликтери тууралуу таанышып, бардыгын камсыздап берүүгө аракет кылып жатышат деп айткан жайы бар болчу. Биздин акимибиздин суббота күнү бошураак, күнүгө келип бүт барын карап кетет. Отопление кандай болду, тамак аш кандай берип атабыз. Это болгон иш. Биз ушул сөздүн канчалык чын төгүнү бар деги эле Сокулук аймактык бейтапканасынын абалы кандай, бул жактагы бейтаптарга кандай мамиле кылынат, алардын шарты жана башка суроолорго жооп издеп көрүүгө аракет кылуудабыз. Жылы мен ойлоп атам, эмнеге үчүн 70-жылы муну оңдоп койгон? Жамандоо же сын иретинде айтылган сөз эмес. Аралаган сайын чынын айтканда мындай бир сөз айтканда зейин кейит экен. Дал ушул дүкөн менен кафе жеке тараптарга тийиштүү экен. Бейтапкананын абалын көргөзүүдөн мурда бейтапкананын жетекчиси менен болгон маекке көңүлүңүздөрдү буралы. Себеби Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун аппаратынын жетекчиси Аскат Тазарбеков Сокулук аймактык ооруканасы тарабынан 1 жаш 8 айлык бала боюнча чуулгандуу окуяда калпыс иштер болгон деп белгиледи. Өзүңөр көрдүңөр болуш керек, видеодон деле көрүп атасыңар. Абдан истощенный деп коет. Алсыз, салмагы аз болгон биринчиден, экинчиден жана бетиндеги тырыктар, жана кулагын дарылап атышыптыр, ошо биз уже барганда. Эми 19-дан бери ушул убакка чейин эмнеге мындай кайдыгер мамиле болгондугу боюнча да суроо жаралат. Андан сырткары бул балдардын да бир ошо көйгөйлүү маселеси ошо Садовый айылында катталган, учетто турган дарыгерлер караш керек Московский районго тийиштүү деп атат. Бирок документтер жок болсо, эч кандай болбосо, качан кароодон өткөн, прививканы алганбы? Бул өтө чоң суроону жаратчу маселе да. Буга чейин бул бала ушу сиздердин бейтаптарга кайдым беле? Ушул балага келиштиби? Бул бала негизи биздин роддомдо төрөлүптүр. 2020 жылы 6 майда төрөлүптүр биздин роддомдон. Бирок биздин роддомдон төрөлгөндө булар баланын выпискасын алып кетет да, төрөлгөндүгү тууралуу. Энесинин фамилиясын жазылат да бала. Келип төрөлүп, анан алып кеткен боюнча булар учетко турушпаптыр. Негизи Тарыгы буга чейин дагы жана эмдөөлөрдөн өткөн-өтпөгөндүгү боюнча да суроо бар болобу? Эмдөөдөн биздин поликлиникага келгендеги эмдөөсү. Андан бөлөк бул сиздердин бейтапканага келген эмес бала. Андан кийин бул бала биздин бейтапканага такыр келбептир, ошол боюнча. Биздеги маалыматтар башкача болуп жатат да. 19 январь күнү ушул 2022 жылдын. Да. Сиздерге ошо келиптир, кулагы сынган абалда келип, сиздердин дарыгерлерге көрүнүп кеткен экен. Анан ушул жерден бир суроо жаралып жатат да, ошо баланын кулагы сынган
абалда келгенден кийин сиздер ошо социалдык кызматкерлерге, милицияга ошо сиздердин кызматкерлер кайрылышы керек беле шарт боюнча? Бизге деген ошо 19 январда келиптир. Кечинде кайра эле ошол кечинде алып келиптир энеси. Энесинин айтымы боюнча тиги машинада баратып тиги лок бала мынтип жыл эметкенин локоть менен түртүп койсо ошол менен удар болгон деп айтылыптыр да. Ошол кулагы сынып калыптыр. Анан кийин ошондо биздин дежурный врач-хирургтар көрүшүп баланы 3-чү детский больницага жиберишкен. Баса, биз мындан мурдагы берүүдө зомбулукка кабылган бала боюнча дал ушул бейтапканага биринчилерден болуп келгенде, биздин чыгармачыл топту киргизбей, орой мамиле кылгандары тууралуу көргөзгөнбүз. Буга жооп катары бейтапкана жетекчиси атасын да, баласын да даарылап жатабыз деп айткан. Состояниясы атасынык дагы азыркы убакта не подлежит, аны да обследовать атабыз. Анткени менен баланын атасын даарылап жатабыз дегени карандай калп болуп чыкты. Себеби дарыгерлер анын даарыламак турсун бутундагы окту алып чыкканга жарашкан эмес. У меня взяли рентген, да, это было в Сукулуке. Ну, я ничего еще не видел, ничего не знаю, где, что, как. Да. У меня просто есть фотография рентгена, там есть, видно, как там пуля находится. Да, это как бы не боевое оружие, но это пневматическое, но все же оно наносит вред человеку, здоровью. Бул жакта жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн келгендигин себебин сураганыбызда ошо алар жума сайын келип бизден кабар алып турушат дегениңизден улам чыкты да. Биздин акимибиздин суббота күнү бошураак, күнүгө келип бүт баарын карап кетет. Отопление кандай болот, тамак аш кандай берип атабыз. Это болгон иш. Эгер жума сайын келип алар сиздерден кабар алып турган болсо, бейтапкананын абалы бүгүнкүдөй азыркыдай кейиштүү абалда болбойт эле деп, анан балким биз жаңылып жатабыз деп ошо ар бир корпустун кыдырып канга аракет кылып көрдүк, бирок тилекке каршы ошо алардын бул жактан кат кабар албагандыгы, мындай айтканда далилденип эле калды десек болот да. Бул сурооңуз туура. Силердин мындай сомнение болуп атканыңыз, анткени биздин азыркы келген акимибиз дагы ал киши дагы недавно келген бул жумушка. Ошол боюнча өзүңүз билесиңер да, азыр ушундай убакыт болуп атат. Баарын тең биздин президенттин немеси буйругу боюнча ар бир акимдерди жанагынтип ротация кылып, ротациядан келген киши болуп атат да. Бул киши эчтеке кылбай койду деп да айта албайм, анткени ошо менин айтканым боюнча эле суббота күндөрү келип ушул травматология, хирургия бүт бөлүмдөрүн баарын кыдырып, ушул боюнча канча убакыт болду кимден келген? 1 жыл болуп калды го дейм. 1 жылдан бери жума сайын келиптир. 1 жыл сайын, анткени бизде деген проблема мына биздин отопление, качегары боюнча проблема болуп атты. Төрөт бөлүмүндө, ушул бейтапкананын төрөт бөлүмүндө канча жетекчи бар? Төрөт бөлүмүндө бир эле жетекчи бар. Дегиңиз шарт боюнча кандай болуш керек эле? Гинекология жагы, анан төрөт бөлүмү ошо эки заведующий болуш керек беле? Төрөт бөлүмү, анан кийин гинекология заведующийинде экөө болушу мүмкүн, бирок биз керек болчу негизи шарт боюнча койсок болот да. Баягы эле кадр проблема болгон үчүн биз азырынча 6 ай, 7 ай болду өтпөйм бириккенибизгечи. Ошол боюнча биз ушул жылга чейин, жылдын башына чейин ошол боюнча калтырдык, штатты өзгөрткөн жокпуз, анткени бул билесиңер да, жылдын башында эле бизге ушу штат боюнча акча тагыраагы бир эле адам ошол эки тармактык тең карап жатат азыр. Азыр карап жатат, бирок мынабу январдан баштап биз штатты өзгөртөлү деп атабыз, анткени биз карап көрдүк да, гинекология бөлүмүндө азыркы убакта 16 оору жатат. Роддомдо переполненный болуп калат да, бизде негизи толуп калат. Жалпысынан канча кызматкер иштейт кол? Жалпы кол алдымда, если бүт баарын эсептесек, жанагы бардыгы 889 киши иштейт. Жалпы бюджет? Жалпы бюджеттин жылдык бюджети 119 миллион болгон былтыркысы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр эле жетекчиден чыктык. Анан жана бул жактагы чарба маселеси боюнча, бул жактагы жетишкиндер жана кемчиликтер боюнча, бул жактын дарылоо боюнча жетекчинин орун басары Эркинбек Жолдошханович өзү азыр баарыбызга ачык, айрым көрсөтүп берет. Кемчилигин дагы жана ушул 7 ай ичинде жаңы шайланган жетекчилик 7 ай болду.
ай ичинде болгон иш аракеттер боюнча жана дагы мындан аркы пландар боюнча ушул бейтапкананын мындай айтканда экскурсия кылып тегеренип айтып бермекчи. 61-жылы курулган имарат. Бул курулган кезде бул хирургия травма деп атайын типовой катары курулган эмес. Бул жерде поликлиника болгон. Башында? Башында. Ичиндеги жанагы палаталар, ичиндеги немелер, размер жана немелери оорукананын стандарттарына көп дал келбейт да. Азыркы күндө абалы кандай мындай авариялык учурга учурагандай эле көрүп турат. Мисалы, тиги бушты өзүңүз көрүп атасыз, терезелерин көрүп атасыз, үстүнөн жанаккандарын көрүп атасыз, чатырын көрүп атасыз. 61-жылдан баштап мына ошондон бери СССР дооруна чейин дагы бир 40 жылдай, андан кийинки доордо мына 30 жылдай эч ремонт болбоптур да, капитальный ремонт болбоптур. Мына бул айнектер, терезелер, рамалар бар, ошо 61-жылкы турган ошол бойдон да. Биз берген отчетубузда бизде какие проблемы деген жер бар да, проблемасын дайыма ушул зданияны постоянно коебуз да. Ушул кайсы зданиялар болбосун, башкалары более-менее кичине немерек да. Бирок ушул здания өтө мындай бир капитальный ремонтко мажбур болуп атат. Достор, өзүңөр көргөндөй, башкы дарыгердин орун басары экөөбүз жол тандап, көлчүктөн көлчүккө секирип бараткан учурубуз азырчы. Айла жоктун окат эми. Эмне кылабыз? Жо дегенкиси бул эле жол эмес. Болгон эле жолдоруңуздар ушундай экен. Жогору жактын баары. Анан жер ушундай немеде ушундай болуп калат экен. Көмүр менен суу аралашып. Берде мындай болот да. Бул эркин жолдошканчы. Кечиресиз, аз кечирип сөзүңүзгө аралжы бир ушул жерден сизден бир кечирим сурап өтөйүн. Балким сиз буга чейин ушундай кир жолдорду бейтапканыңызды айланып баспасаңыз керек, бирок бүгүн басканга туура келип калды. Турачыңыз. Мен күнүгө эле басам, потому что берде мындай да. Берде эртемеден бирок катып турат да. Катып турат. Берде болсо көмүр жагат. Бердечи. Анан кийин берде качегарлар сутками журуштар менен иштешет да. Чтобы жана сөз кылып аткан кафеге жакка келип калдык. Кафе жакка келип калдык. Берде кафе мындай эми. Бул илгери Советтик Союздун убагында райторг, парторг немелери, ошонун магазиндери болчу. Бул ошондо эле биздин больницанын немесине карабачы. Ошондо эле. Ошондо эле. Андан бери бул ушул магазиндин немеси жери больницанын немесине вообще карабайт. Бирок больницанын ичинде болду. Больницанын ичинде илгери Союз убагында ошол райторгдун магазиндери бирөөсү больницанын ичинде жайгашып калыптыр. Больницанын ичинде отуруп калыптыр. Больницанын ичинде отурду да. Анан ал жеке менчикке чыгарып кеткен деп атасызбы ушунда? Буну ал уже башка мекемелер өздөрү жеке менчикке эле неметкен да, больницага вообще карабайт. Такыр тиешеси жок экен да. Такыр тиешеси. Болгону дүкөнүнүн кафеси баары гана силерге кызмат кылат экен да. Союз убагында жана магазиндер немеге карачу эмес беле? Бүт магазиндер жана райторг. Ооба. Вот ошолорго карачу. Бизге бул здание, бул магазин вообще карабайт. Тиешеси жок. Тиешеси жок. Анан эми баа сиз өзүңүз көрүп атасыз да, мына жаныңызда эле турат. Мындай айтканда баягы мүрзөлөргө венок жасайт экен да, бул жакчы. Ушундай кызматты көрсөтөбүз деп мына өзүңүздүн маңдайыңызда эле турат. Бул кандай бул бейтапкананын ичине бул кызмат кирип калган? Бул бейтапкананын ичинде мурунку неме менен сүйлөшүптүр, мурунку жетекчи мененчи. Мурунку Веняшашын жаңы келин деп атпайбы? Азыр деңиз тууралуу турабыз. Бул жылдан баштап негизи бул неме менен да негизи эми туура эмес го деп ойлойм. Больницанын ичинде, бирок бул здание, бул немени, бул помещенияны бул эч биз колдонбойбуз да вообще. Колдонгонго мүмкүн деле эмес. Мүмкүн эмес бул. Ичин баары сырой погреб да. Булар ичин баарын ремонт жасап, ушинтип неметип алыштыр. Эми анын баары быйыл каралат го, но буну эми только бул же буну снастеш керек, же түздөш керек. Бул только мындай яма да, мындай погреб сыяктуу. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда көрүп келатсыздар, бул бейтапкананын орун басары бизге баардыгын ачык айрым көрсөтүп келе жаткандыгына биринчиден рахмат дейли. Бирок экинчиден ушул
канчалык кыдырган сайын, канчалык аралаган сайын чынын айтканда мындай бир сөз мындай айтканда зээним кейитил экен. Анан агабызга жогору бул имаратыңар иштейби десем, ооба иштейт деп күлүп таң калып атпайбы? Сыртынан иштебегендей көрүнүп турат десем. Анан биздин айтканыбызда дагы бир жүйө бар. 61-жылы мен ойлоп атам, эмне үчүн 70-жылы муну оңдоп койгон жок? Акча көп. Эмне үчүн 80-жылы оңдоп койгон жок? 2000-жылдар. Эмне үчүн мейли 2000-жылдары эмнеге оңдоп койгон жок? Азыр биз карабайсызбы, жаракка да кетип атат. Бул мындай да, если ушундук көңүл бурулбай неметип калбаса, мен деле айтып берейин, мен тоже обязан биякта айтышты эле. Бул здание мен ойлойм бир 4-5 жылда уже колдонгонго да уже жарабай калат. Бул Сокулук райондук аймактык бейтапканасынын бөлүктөрү ичиндеги корпустардын курулганына дээрлик жарым кылымдан ашты. Мисалы, былтыркы жылга жалпысынан 119 миллион жылдык бюджет болуп бекитилген. Ал эми быйыл ушул биз турган аймак 2 гектарлык жерди жана ушунча корпусту башкарууга, анын жылуулугуна, муздагына жана айлык акы, жана башка бардык чыгымдардын бардыгын 60 миллиондун тегерегине гана баалашкан. Бул деген өтө төмөн сумма деп дагы айтсак болот. Биз жана жогоруда бардык корпустарын кыдырып, сиздерге бул жактын бейтапканасына толук түрдө капиталдык оңдоп түзөө деп айтсак дагы кем болуп калат чыгар. Толук түрдө эле жаңы салып берүү керек экендигин сиздерге ачыктап бере алдык. Албетте, бул бейтапкананын жетекчилигине же болбосо министрликке карата бир жамандоо же сын иретинде айтылган сөз эмес. Бул болгону бүгүнкү күндөгү Сокулук райондук аймактык бейтапканасынын талабы, абалы ушундайга жеткендигин гана айткыбыз келди. Биз бейтапканадан соң Сокулук райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгына зомбулукка кабылган бала боюнча бул кызмат тарабынан кандай иштер жүрүп жаткандыгын билүү үчүн барганда бейтапканадагы абал жолдо калды. Биз Сокулук райондук бейтапканасына чыгып, бул Сокулук райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгына келдик. Бул жактын эми имаратынын абалы азыр өзүңүздөр төмөндө көрөсүздөр. Мен айтпасам деле сиздерге түшүнүктүү болот. Бирок мен сиздерге бир мисал келтирип кетейин. Ушул коро ушундай болгону менен коронун алдындагы темир тулпарлардын маркаларын көрсөңөр дагы бул жакта кызматкерлердин кандай иштеп жаткандыгы жөнүндө түшүнө аласыздар. Жүрүңүздөр. Бияқты таштандыларынан бері жатыр. Бұлдың аяна салабыз. Түшүнүп атасыздар, бул имараттын эскилиги жеттик мына. Көрүңүздөр. Көрүңүздөр, сарыгып бул жака чөткөн. Бул имараттын бир эле жери жаңы экен, мындай жазуулары эле жаңы экен деп десек болот. Эми ичине кирип көрөлү. Мынакей азыр бул жол менен саат 4 болуп калды. 4 болуп калганына карабастан да адамдардын кезек күткөн. Эмне себептен кезек күтүү бул жакта пайда болот? Эмне себептен бардыгы тең ошо балдарын кучактап күтүп олтурушу керек? Эмне себептен жумуштары бат-бат бүтпөшү керек деген дагы суроо бар. Жетекчиге барып көрөлү. Саламатсызбы жигит? Жоктуулардан чыгып турасызбы? Кабар медиадан келген. Кайсыл жака, эмне боюнча? Тапшыруу, Жумуш убакыты 5ке чейин, бул жактыкы. 5:30 чейин. 1 саат булда келсеңер болот, мен утуш калып. Бул жагы деле 7-ден экен да. Бул жерде 3 көз бар экен, 3 көздүн өзү 3 эле болсо, 3-өнүн да бирөөнүн жаап коюшту, иштебейт экен. Кечириңиз, бул жакта кызматкер арса? Иштеп атканда ачып койбойсуздарбы? Бул жакта кезек болуп атат, кезек болуп атат.
Биз жетекчиңиздерге келдик элек. Себеп неме боюнча болду? Сокулук райондук бейтапканасына мындан 2-3 күн мурда жана 2 жаштагы бала жөнүндө маселе болуп жатат да. Анан биз сурайлы дедик элек. Ошо үй бүлө дегеле биз мурда силердин учетуңарда турду беле, ал үйдө дагы бир бала, дагы 4 жаштагы кыз бар экендиги боюнча маалыматтар бар бизде азыр. Анан ошо баланын абалы буга чейин деле кандай, анан мындан аркы силердин алып бара турган жумушуңар, балким атасы же энеси тарабынанбы, ошо бала балким мамлекет тарабынан алынабы, бага албагандан кийин жанагындай мындай бирөөгө эле мындай айтканда айтып атпайбы, атасы делечи. Мен коркконуман буга чейин айта албай жүргөм деп, баягында ошо баладагы кесиндерди көргөндө чыдабай калды депчи. Бул өтүп чыгып болот чачпай. Жалгыз эле биз управление ар бир адамдын үйүн карап, кайсыл адам кайсыл көчөдө жашап атат, кандай көйгөй бар деп биз биле албайбыз. Анткени биздин физически жетишпейбиз. Анткени бирок негизи сиздердин компетенцияга кирет, ооба. Бирок айыл өкмөт өзүнүн кодексинде жазылган, ошолор өзүнүн жарандарын баарын учетко алыш керек. Айыл өкмөт билиш керек, ар кайсы үйдө, кайсыл көчөдө, кайсыл үйдө кандай үй бүлө жашап атат, кандай көйгөйү бар. Ошол жерлерин деп тактап силерге бериш керек. Ар бир квартал сайын алар бизге маалымат берет. Канча баланын күбөлүгү жок туулган тууралуу. Бул азыркы учурда бул балдардын даже күбөлүгү жок болуп да чыгып атат. Кичинекей ошо Кемалдинов Егор деген 20-жыл туулган, азыркы учурда мамасы айтып атат, медициналык жактан медицинский свидетельство о рождении деп коет, туулган тууралуу медициналык справкасы бар. Ошол справканын негизинде эле апасы ЦОНго барып, экөөнүн даже некелешүү тууралуу күбөлүгү дагы бар. Барып эле өзү алса болмок. Бул жерде ата-энеси жактан кеткен шалакылык болуп калган. Анан жанагы Вероника деген кыз, бул азыр тайнеси менен жашайт, 4 жашар. Ошо маалыматты укканда эле биз ошо Московский районго жибердик элек, ошол үйгө барып текшерип, кыздын ден саалыгын карап, больницага алып барып көргүлө, может быть, жалгызда дагы ошондой эмелер бар денесинде депчи. Десек таза, ден соолугу жакшы деген справкаларды жиберген. Жыба здорово, ошол жерде тайнеси менен жашап атат деп. Күбөлүгү барбы дегенде жок, өттөн кетти деп айтып атышат. Азыркы күндө биз пландаштырып ошол үй бүлөнү жанагы турмуштун оркуталан чыгаруу пландарын ошо биздин кадамдарыбызды жаздык. Акимиятка биз жибердик ошо планды деген, акимият утверждать этет да биздин ар бир кадамыбызды. Азыркы күндө ошо баланын медициналык жактан жардам берүү, ден соолугун чыңоо, ата-энесин жанагы биздин жумуш жок, центр занятости деген бар, ошол жерге каттоого алабыз уже азыркы кийинки өзүбүздүн шагыбыз. Ошо планда баары жазылган. Ал эми ошо атасындагы, энесиндагы психологиялык жактан жана башка ушундай тийиштүү текшерүүлөрдөн, экспертизалардан өткөрүү шартпы? Бул в рамках следствия возможно, да. Ал эми ушундай жана жогоруда сиз айтып өтпөдүңүз, ушундай жоопкерчиликсиз мамиле дагы болуп калган депчи, ошо документтери боюнча дагычы. Ал эми документтен тышкары дагы ошо баланын ден соолугуна залал келтирүү боюнча дагы жоопкерчиликти ошо бейтапканадан дагы айтып өтүштү да, белгилеп өтүштү. Анан бул жерден балким ата-энесин ошо ата-энелик укуктан ажыратуу маселеси да коюлуп калбайбы? Бул эң крайняя мера деп коет. Акыркы кадамыбыз ошол. Бирок биз азыр аракет кылышыбыз керек ошол үй бүлөгө жардам бергенге. Сактап калууга. Сактап калууга, потому что балага ата-энеден башка жакын. Бирок ата-энеси жашабайт турбайбы? Көп убакыттардан бери бир чогуу жашырбайт экен. Жок, ата-энеси чогуу жашабаса дагы бир ата-энеси менен бала калыш керек. Калыш керек. Анан баланы алып ата-энелик укугунан ажыраткан күндө дагы ошолорго камкорчулукка ала турган адамы болобу? Ошол жердеги же болбосо бала жанагы балдар үйүнө кетип калабы дегенде коркунуч бар. Өзүңүздөр билесиз, баланы биз ошо кетирбөгөнгө ошо аракет кылышыбыз. Балдар үйүнө. Да. Балдар үйүнө мындан жаман дейсизби ал? Бизге деген жаман деп айтпайм, бирок ата-эне менен болгон мамиле үй бүлөдө өскөн, ошого эчтеке жеткиликтүү. Баары жетпейт. Түшүнүктүү. Ушу сиздердин кызмат боюнча да кыскача биз жаңы эшиктен кирип келе жатып, сиздердин имаратты да көргөндө чын айтканда чочуп кеттик. Буга чейин келбептирбиз, биринчи жолу келдик. Анан мындай дагы болуп калды да. Кезек күткөндөр дагы
көп экен. Сиздердин иш убактыңыздар 5ке чейинби? 5:30 чейин. Ошо азыр 4 болуптур. Кезек күткөндөр да көп күн. Ушу штат боюнча дагы сиздерде маселе болуп жатабы? Кандай? Маселе биз Сокулук району чоң бир райондордун бири болуп эсептелебиз. Азыркы үй бүлөгө көмөккө келген адамдардын ошол эмеде тургандарды көрдүңүздөр. Бул жерде түндүк базасынан биз бүт эмелерди маалыматты чыгарышыбыз керек, алда убактылык кылат. 3 адис отурат, бирок ошолор да жетишпейт. 3 өтүм жетишпейт, түшүндүм. 3 адис принимать этет эртеден кечке чейин. Түшүндүм. Рахмат. Анан кечириңиз. Жанагы айыл өкмөт булар арал айылды сарап калат. Жанагы акыркы бала жашаган Алтай. Арал айылы, бирок бул Крупский айыл өкмөтүнө кирет. Айыл өкмөт эмне деп жатат бул боюнча сиздер сураганда? Эмнеге тактап берген жок? Айыл өзүңүз айтпайсызбы? Ай сайын бизге тактап берип туруш керек, милдеттүү түрдө депчи. Анан эмнеге үй болгон жок, ошол сарайга чыгып, сарай эмес, бул мындай хозяйство фермерское, ошол жерде балык өстүрүшөт экен да. Ошондой жерде жашап аткан болот. Анан айыл өкмөт деле бизге алар көргөн эмеспиз, жок бул мурун дейт да. Көргөн эмеспиз менен. Ал жерде дагы ошо жашы жетип эле өспүрүм баладан 14 жаштагы бала дагы ошо иштейт, мажбурлап иштеп жатат деген дагы маалымат чыкты. Кече күнү эле чыгып келишти, инспекция по делам несовершеннолетних робот менен чыгып келди айыл өкмөт, эч ким жок деп айтып келип атышат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз өзүңүздөр жаңы көргөндөй Сокулук райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басарына кирдик. Башчысына кирсек жок экен. Буга чейин да 1-2 жолу телефон менен байланышууга аракет кылганбыз. Ал ошо бир текшерүүлөрдө жүрөм деген жүйөлөрдү айткан болчу. Анан жогоруда ошо 2 жаш 1 жаш 8 айлык бала жөнүндө бул жакта иш жүрүп жатканды боюнча азын-аулак айтып берди. Ал эми бул жактан өздөрүнүн абалы, өздөрүнүн имараттын абалы, отурган жеринин абалы жана ичиндеги элдердин кезек күткөндүгү боюнча бир эле сөз айта турган болсок, Сокулук райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгы дейт. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын имараты ушундай болсо, анда түңүлүм да. Азыркы тапта зомбулук көргөн наристе Бишкекке которулуп, ак калаччандардын көзөмөлүндө. Бул арада Игордун апасы видео кайрылуу жасады. Анын айтымында окуя таптакыр башкача болгон. У него ожоги, это все вышло случайно. Это все получилось чисто случайно. Он сам обжегся от печку. Ему никто насильно руки не обжигал. Я никого не защищаю, никого ни в чем ответственности не снимаю. Да, виновата я, да, виновата Коля. Но насильно там причинить ему боль никто этого не хотел. Также и меня. Почему? По какой причине? То, что я не лишена родительских прав, меня никто этого не лишал. Но меня почему-то все равно ограничивают от сына, насильно меня выгоняют с палаты, агрессию мне предоставляют, то, чтобы я рядом с ребенком не находилась. Свидетельство о рождении. Все, свидетельство о рождении. Он даже не вписывается. Насчет документов, да, документов у нас нету. Это все по Колиной причине. Перед тем, как обратиться к Саше Самаркиному за помощью, Коля влез в долги, где он отдал документы, отдал детские документы и свои все документы он отдал. Поэтому нам тогда говорили, что документы сожгли, требовали деньги какие-то. Так у Егора не было свидетельства рождения вообще никогда. Я могла это сделать, свидетельство рождения, но так как у Коли не было паспорта, он был против, что ребенок будет записан на меня только, на мою фамилию. Поэтому мы не делали этого свидетельства рождения. Но это все сейчас делается, это все уже решается. Документы все будут. У моей дочки документы есть. Как там говорят, то, что Саша мог не домогаться к моей дочери, нет, он к ней даже никогда не подходил. Ее осмотрели, с ней все хорошо, она находится у моих родителей, с ней все хорошо, а ее никто не обижает, там, не обижал до этого никто. По поводу денег, я бы еще хотела сказать то, что сейчас многие люди собирают деньги и передают лично в руки Коле. Я попрошу лично
от себя не нужно этого делать, потому что ребенок ни в чем не нуждается. У него все есть, лечение в больнице у нас проходит бесплатно, питание у него есть, некоторые продукты даже пропадают. Он ни в чем не нуждается, у него все есть. Каждый день мне звонит семья Самаркина, предоставляют свою помощь, они предлагают, спрашивают каждый раз, нужно ли что-то ребенку, они тоже переживают, они тоже звонят. Что, ее никто не обижает, не обижал до этого никто. По поводу денег я бы еще хотела сказать то, что сейчас многие люди собирают деньги и передают лично в руки Коле. Я попрошу лично от себя, не нужно этого делать, потому что ребенок ни в чем не нуждается. У него все есть, лечение в больнице у нас проходит бесплатно, питание у него есть, некоторые продукты даже пропадают. Он ни в чем не нуждается, у него все есть. Каждый день мне звонит семья Самаркина, предоставляют свою помощь, они предлагают, спрашивают каждый раз, нужно ли что-то ребенку, они тоже переживают, они тоже звонят каждый день. А в тот день, когда у моего сына вот так произошло с половым органом, Саши вообще не было на пруду. Он с утра как уехал, и все, он приехал только вечером. Так как там говорят, что Саша это умеренно сделал, нет, это не так. Ему никто, еще раз повторяю, никто ему половой орган не отрезал. Все вместе обнаружили это? Мы это обнаружили все вместе и сразу обратились в больницу. Моему сыну насильно никто боли не хотел причинять и не причинял. Бирөөгө зар бала, бирөөгө кор бала дейт. Бирөөндөө бар, бирөөндөө жок дейт. Баланын ата энеси, мисалы апасы бирди айтса, атасы бирди айтып, бейтапканадагылар бирди айтса, милиция бирди айтып, ар ким өзүнүн токочуна гүл тартып, өзүнөн жоопкерчиликти түрткөнгө аракет кылгандай ишарат болду да мында. Биз эмне себептен бул темага кайрылып, кайра материалдарды чыгарып жатканыбыздагы себеби бар. Бул кичинекей баланын келечеги, өмүрү, мындайча айтканда бир зулумдардын ортосунда калган коркунучта болуп турган учуру. Мындай тагдырлар миңдеп катталып калышы ыктымал. Тагыраагы убагында реакция кылып, коом, мамлекет, тийиштүү органдар буга тийиштүү чараларды көрбөсө, мындай көрүнүштөр дагы да улана бериши ыктымал. Атасы болобу, апасы болобу, же үчүнчү тарап болобу, ким болсо дагы баары бир балага зордук, зомбулук көрсөткөнгө эч бир адамдын адамдыктагы, моралдыктагы, мыйзам түрүндө дагы укугу жок. Сөз түрдө жазасын алуусу керек. Албетте муну сот жана тергөө амалдары аныктайт. Бул бир. Экинчи, биз бул эфирде Сокулук райондук бейтапканасы жана Сокулук райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын имараттарынын абалы жөнүндө айтып кеткенге аргасыз болдук. Айтпасак, ал имараттар ошол күнү бүгүнкүдөй тура берген. Биз муну бир мамлекеттик органдарды жамандоо же аларды элге жаман көрсөтүү үчүн чагылдырган жокпуз. Бул жагынан дагы туура түшүнүү керек. Эгерде биз муну чагылдырып көрсөтүп убагында айтпасак, ал жерде иштеген кызматкерлер эч качан муну үн катып айта албайт. Себеп дегенде ал ошол жерде иштейт, ошол жерден акырынан жемжиген кызматкер болуп эсептелинет. Айткысы келсе дагы айта албайт. А биздин жумушубуз колунда болуп жаткан көйгөйлөрдү чагылдыруу болгондон кийин, эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө болгондон кийин сөзсүз түрдө аны айтып деп коюшубуз милдет болуп эсептелинет. Биздин үмүтүбүз ошо бейтапканадагы жана мамлекеттик кызматтардын имараттарын бардыгы эл үчүн иштетилет. Элдер ал жерден кызматын көрөт, тагыраагы элдики. Элдин энчисиндеги имараттар жаркырап, алардын иштеши элдин
мындайча айтканда элге кызмат кылышы керек. Ошол себептен тез аранын ичинде Сокулуктагы деги эле ушул сыяктуу имараттарга чукул чара көрүп, тезинен оңдоп түзөө иштери же болбосо башынан кайра салуу боюнча бир катар долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча өкмөткө кулак кагыш кылабыз. Аман туруңуздар.